Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда өзгөчө абал режимин жокко чыгаруу жана күчүндө турган өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында мамлекеттик каттоо кызматынын ишмердүүлүгү тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Мамбеталиев Акын Мирович маалымат бермекчи. Брифингди ТүЗОдон, ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктон Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о деятельности Государственной регистрационной службы в условиях отмены чрезвычайного положения и действующего режима чрезвычайной ситуации. Расскажет председатель Государственной регистрационной службы Мамбеталиев Акын Мирович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, 5-й канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР и 1-радио. Анда эмесе, Акын Мирович, сөз сизде. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө сизге мамлекеттик каттоо кызматы иш жөнүндө 21 майдан баштап өз ишибизди баштадык. Республикалык штабтын уруксаты менен азыркы күндө өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарында, Жалал Абад областунда, Нокат, Кара Суу райондорунда, Сузак районунда, Ат Баш районунда жабык болчу. 21 майдан баштап ишке кирдик. Азыркы учурда толугу менен Кыргызстан боюнча бүткүл 20 калкты төлөө борбору иштеп баштады. Андан тышкары мамлекеттик ишкана унаанын дагы бөлүктөрү иштеп башталды. Ал жакта жана транспорт каражаттарын регистрация кылыш үчүн кечээки күндү иштеп баштаганда, негизинен айтып келсек, эң көп кайрылуу Бишкек шаарында болду. 9000дей жаран кайрылышты. Баса белгилеп кетсек, негизи мамлекеттик каттоо кызматына жылына 2 миллиондой жаран кайрылышат. Эң биринчи башталганда саат 9-да кезек аябай көп болду. Андан тышкары саат 2-ге чейин кезекти бир аз жоготтук. Дагы милиция кызматкерлери жана мэрия кызматкерлери келип жардам беришти. Агалар дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Ошондон тышкары премьер-министр токтомго кол коюлду. Ал жерде баса белгилеп кетсек, кече келгендин жарандардын 75% көбүнчөсү эле чет элдик жарандар болуп катталды. Анткени мыйзам чегинде алар регистрацияны 10 күн ичинде жасаш керек болчу. Бирок бул токтомдун негизинде чет элдик жарандар өзгөчө абал бүткөндөн кийин 10 күндүн ичинде дагы убактысы бар. Ошондуктан дагы бир сыйра кайрылып кетет элем. Келип шашып регистрация өткөрөм дегенге кажети жок. Азыркы күндө дагы убактыңыздар бар. Шашпай келип каттоого турсаңыздар болот. Бүт калкты төлөө борборлор жана унаа мекемелер штабтын рекомендацияларга ылайыктуу жанагы дезинфекция боюнча средства защиты деп котошулордун баардыгы камсыз менен дагы атайын пленкалар менен жабылган нерселерди койдук. Свидетельство бала төрүлгөн күбөлүктөр боюнча айтып кетсек, мыйзам чегинде негизи бир айдын ичинде каттоодон өткөзбөсө штрафтар каралган. Бирок шарттарга караша азыр мыйзам чегинде карап чыктык. Регистрацияны айыппулсуз келип өзгөчө кырдаал бүткөндөн кийин дагы каттоого түшүп кетсеңиздер болот. Мындан тышкары өзгөчө абалындагы школдо окугандагы 4,5 миңдей окуучуларыбыз бар экен. Алар дагы жогорку окуу жайларга өтөбүз деп шашкан түрлөрү бар экен. Аларды дагы калкты төлөө борборудагы кызматкерлер, паспортисттер чыгып, билим берүү министрлиги менен чогуу списокторду алып иштеп чыктык. Азыр алардын ичинен 4,5 миңдин ичинен 3705 окуучу
документтештирилдүү, калгандары болсо документтерин топтоп калктуу төлөө борборуна кайрылып атышат. Иш мыйзам чегинде жүргүзүлүп атат. Сроктору тышкы иштер, тышта жүргөн, чет өлкөлөрдө жүргөн жарандарыбыз боюнча айта кетсек, сроктору өтүп кеткен паспорттор боюнча 19 майда 256 токтому боюнча сроктору 31 декабрга чейин чоюлду. Ошондуктан силер тышкы иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө кайрылып, азыр аларга да тапшырма берилди. Өзүңөрдүн паспортторуңузга штамп койдуруп, срокторун мөөнөттөрүн узартып алсаңыздар болот. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча айта кетсек, ал жерде дагы жанагы ишеним каттар боюнча көп суроолор болду. Алкы 1652 киши кече кайрылып, алардын документтерин баардыгын оформление кылдырдык. Негизги Бишкек боюнча белгилеп кетсек, эмнеге кече кезектер УНА мамлекеттик ишканасында дагы каттуу деле борборунда болду. Мыйзамда азыр биз иштеп чыккан боюнча межрегиональный принцип деп коет. Пропискаңа байланыштуу эмес, кайсы болбосун бөлүмдөргө кайрылып документтерди тапшырса болот. Ошондуктан көбүнчөсү областтардан жүргөн, Бишкек шаарында иштеп жүргөн жарандарыбыз бул жакка кайрылып кезек болду да. Мурун болсо өзлөрүнүн областтарына барып, ошол жактардан кайрылыш керек болчу. Азыркы күндө ушул жарандарды ойлоп жеңилдетүү кылганбыз. Өзүнүн райондоруна барбай эле Бишкек шаарында тейлөө көргөзсө болот. Андан тышкары Кыргыз почтасынын негизинде айтып кетсем, азыркы күндө 61 000 жарандын 170 миллион сомдун пенсиялары толугу менен төлөп берилди. 18% калыптыр. Алар дагы 28 майга чейин иштелип чыгат. Бардыгы таркатылып өз ордунда берилет. Акча каражаттын бардыгы каржы министрлиги катарынан бөлүнүп берилген. Эч капа болбой эле койсоңуздар болот. Андан тышкары дагы баса белгилеп кетчү нерсе, жарандык тышкы загранпаспорт деп коет. Ошол боюнча да кичине бир тендер жөнүндө айтып кетсем, тендер өттү, жеңүүчүсүн далилдедик. Азыркы күндө келишим иштелип чыгып атат. Өкмөт башчыларынын тапшырмалары менен жылдын аягына чейин, Кудайым бурса, паспорттарды берип баштайбыз. Андан тышкары дагы могу статут тармактарга суроолор көп келип түшүп атышты. Эмне үчүн мамлекеттик каттоо кызматы санарип териштирүү боюнча услугаларын интернетке эметишпейт деп. Эмки жума буюрса чоң презентация болот. Мамлекеттик информациялык агентство комитети менен демилги чогуу Инфоком, биздин алдыбыздагы Инфоком мамлекеттик ишкана иштеп чыккан мобильный тиркөө бар. Ошол жактарда санарип ID деген бар. Атайын бир жакка чыкпай, үйдөн эле мобилдик уюлдук телефон менен кызматты алса болот. Андан тышкары жылдын аягына чейин дагы УНА тараптан дагы көп наразычылыктар болуп аткан. Ал жагындагы автоцонду иштеп чыгып атабыз. Бишкекте 2 ачылат. Кыргызстан боюнча буюрса 5 ачкан турабыз. Ошо кыскача меники ушул. Рахмат чоң. Рахмат, Акин Мирович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день, уважаемые зрители, радиослушатели. Разрешите вам вкратце предоставить информацию о деятельности Государственной регистрационной службы по итогам открытия 21 мая согласно решению Республиканского штаба по COVID. Как вы знаете, в городах Бишкек, Ош, Джалалабад и в районах Ошской области, как Ноокат и Карасу, в Сузакском районе Джалалабадской области, в Атбашинском районе Нарынской области, в Баткене были закрыты наши отделения. 21 мая полностью все 20 ЦОНов и отделения госучреждений УНА были открыты. В первый день открытия, к сожалению,
С 9 утра был ажиотаж. Это было связано с тем, что 2,5 метра, вот, как я сказал, уже были закрыты, но и 75% граждан, которые обратились, это было по поводу регистрации иностранных граждан. На днях премьер-министр подписал постановление правительства 256, где говорится о том, что иностранные граждане после снятия чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации могут прийти и в течение 10 дней пройти регистрацию без никаких либо штрафов. То есть у вас еще, уважаемые граждане, есть время прийти в Центр обслуживания населения и пройти своевременную регистрацию. Также хотелось бы отметить, что в Центрах обслуживания населения в целях соблюдения решения штаба по коронавирусу принимаются все меры по дезинфекции, все обеспечены средствами индивидуальной защиты, постоянно проводится дезинфекция. Также хотелось бы отметить по документированию свидетельства о рождении детей. Мы проработали и в рамках действующих законодательства нормативных актов регистрация детей обычно налагается административный штраф, но в режиме ЧС налагаться не будет. Вы можете прийти позже и получить свидетельство о рождении ребенка без каких-либо наложений штрафов. Также хотелось бы отметить про национальные паспорта для выпускников образовательных школ. Совместно с Министерством образования мы получили списки. На сегодняшний день из 4500 учеников 3700 учеников приняли мы документы. На сегодняшний день они в процессе изготовления. Остальные части собирают документы и будут также проработаны в установленном порядке. Что касается загранпаспортов и паспортов, у которых истекли сроки, пребывающих за границей. В данном постановлении, которое было подписано 19 мая, говорится о том, что Министерству иностранных дел поручается проработать механизмы продления сроков, и эти паспорта, они продлены до конца 2020 года. То есть граждане, находящиеся за рубежом, могут спокойно пребывать на территории и, пройдя в загранучреждение, продлить сроки паспортов. Также действует система онлайн, это АИС-паспорт, АИС-ЗАГС, где можно подать документы. Это сейчас намного быстро. Да? Что касается деятельности госучреждения УНА. Много вопросов было по доверенности, которые у многих истекли во время ЧС. Вчера по всей республике было обслужено 1652 гражданина. Всех своевременно оформили. Госучреждение УНА работало до 8 часов. Также сейчас прорабатываются механизмы, чтобы кто не успел, постараться все это оформить. Также касательно выплаты пособий и пенсий со стороны Кыргызпочтасы, на сегодняшний день Министерством финансов все средства выделены, подписаны определенные дополнительные соглашения с социальным фондом. Сотрудники Кыргызпочтасы в полной мере выплачивают все пенсии и пособия. На сегодняшний день по республике охвачено 93%. До 28 мая есть сроки, будут все своевременно выплачены. Переживать уважаемым нашим пенсионерам и гражданам, кто получает пособие, не стоит. Также хотелось бы отметить вкратце про тендер загранпаспортов. На сегодняшний день тендер, вскрытие все состоялось, определен победитель. На сегодняшний день прорабатываются вопросы подписания договора. Также в социальных сетях было вчера много вопросов, почему государственная регистрационная служба не переводит в рамках цифровизации страны государственных услуг в цифровой формат. На следующей неделе будет большая презентация совместно с Госкомитетом информационных технологий, где в рамках программы правительства «Цифровой Санарип Кыргызстан» будет презентовано мобильное приложение, где граждане могут удаленно из дома через мобильные телефоны получать определенные государственные услуги. Также по деятельности УНА было поручение президента и Совета безопасности открыть автозоны. Тоже к концу года мы откроем
2 автозона в Бишкеке и 5 на территории Кыргызской республики. Также, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность сотрудникам МВД и мэрии города Бишкек, которые вчера и сегодня оказывают непосильную помощь государственной регистрационной службе по регулированию очереди. Выражаю благодарность гражданам и хотелось бы попросить, чтобы по возможности воздержались от посещения Центра обслуживания населения, так как это места массового скопления граждан. И поздравляю граждан с наступающим Орозайт. Спасибо. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Маммедалиев Акын Мирович маалымат берип өттү. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.